Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу келишиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Мына ошентип биз декабрь айынын 4-түндө турабыз сиздер менен. ЛТРде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну. Бүгүн биз 2022 жылдын жылдык финалдык оюнуна тандоо турун баштадык. Бул тандоо туруна 4 команда расмий түрдө тандалып алынды. Булардын буга чейинки көрсөткөн көрсөткүчтөрү, упайлары эсептелип чыгып, мына ушул 4 команда тандалып алынган. Жана бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Насирдин Ахунов жетектеген команда биринчи оюнда ойной турган болду. Мен оюнду, кышкы оюндарды расмий түрдө ачык деп жарыялаймын. Команданын ордого чакырууну баштаймын. Арген Шерматов бүгүнкү оюнда команда мүчөсү, боюнча Тарых Сагынын мугалими. Баймат Калмаматов команда мүчөсү, жеке ишкер. Жанузак Садир уулу команда мүчөсү, жеке ишкер. Жамболот Туратбек уулу математика сабагынын мугалими. Бешеналы Уманалиев англис тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны, энергетик Насирдин Ахунов. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, тандоо турунун бүгүнкү биринчи оюнунда биз оюнду баштадык, эсеп 0-0. Насир мырза, мана жакшы оюнга даярсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Буюрса биз кыска убакытта даярдык көрө албадык, бирок өзүбүздүн мындай натуралдык даярдыгыбыз менен оюнга келдик. Буюрса жакшы оюн куруп беребиз деген ниеттебиз. Буюрса даярбыз. Командага ийгилик. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз сиздер үчүн даректер дагы бир жолу берип коелу. Экранга караңыздар. Уюлдук телефондорду алып, биздин Инстаграмдагы баракчага катталыңыздар. Билерман *** Ордо биздин расмий баракчабыз, катталып, ошол жерде суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордону издесеңиздер, биздин оюндар бар. Жана сөзсүз ал каналыбызга катталып, комментарий жазыңыздар, пикир калтырыңыздар. Жана Билерман Ордо Facebook'та, Билерман Чекет ТВ күчү Майыл Чекет уруу электрондук тарек, каттар үчүн Ош шаардын көчөсү 330. Биздин расмий өнөктөшүбүз бар бол. Арбого чоң рахмат. Адал татуу дайыма жаңы продукциясы менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Актив Дизайн. Актив Дизайн полиграфия жарнак бар. Сиздердин бардык буйрутмалар кабыл алат жана командаларга ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Масуда Баева Ош шаарынын тургунуна каршы суроо берет. Урматтуу команда, Австралияда аборигендер жашайт. Ошол жерде Гугу Йимитир деген бир тилдүү, ушундай тилдүү аборигендер бар экен. Гугу Йимитир деген. Алар оң, сол, артка, алдыга деген сөздү колдонушпайт. Ал сөздөрдүн ордуна алар эмнелерди же кандай сөздү колдонушат? Кетти. Түндүк күн батыш чыгыш бар ошого. Гугу Йимитир. Түндүк мүмкүндүк алдыга, түштүк аркага, оң сол. Мындай турган болсо, Жанузак түштүктү карай, Байматты кара деген болсо,
Кара, чыгыш батыш. чыгышыңды кара. Ал жакта Бул бир бул вариант, биринчи вариант, экинчи вариант бул жерде тоонун кара же суунун кара деген нерсе эмес бул жерде. Тоонун кара же суунун кара депчи. Түндүк муз океанын түштүк океандардан же ушундай караган эмес. Баягылар мисалы океандар бар жерде эмес, Австралияда отат. Түндүк дегенде Казакстан жакта кара, Кытай жакта кара же Өзбекстан жакта кара деген нерсе эмес мамлекетте. Австралия өзү эле бар да андай. Тектүү калк деген мааны билет. Бирок отунан Google Imiter дегенде немеси жокпу, мындай илимдик жокпу? Түндүк түштүк деген. Мекен айтпадым, илимик бар, бирок Ошо оң сол артка алдыга деген. Оң сол артка алдыга. Түндүк түштүк. Дагы кандай эме бар? Төртөө бирикеп эме кыла турган. Дагы кандай эме бар? Геометриялык фигуралардан Насирдин Ахунов, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Жанузак Садыр. Жанузак Садыр уулу. Бисмилlah. урматтуу көрүүчү, бизде мондай биринчи вариант ошол түндүк түштүк, чыгыш батыш деген жооп келди. Андан башка алгылыктуу вариант чыкпады, биздин жооп ошол. Түндүк түштүк, Чыгыш батыш. чыгыш батыш. Жооптур эсеп 1-0. Булар ушундай ыкма менен бири-бирине оң сол деген ыкмаларды түшүндүрөт экен. Команда бир упайды өзүнө алгачкы раундда ачты. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, тандоо турлары жылдык финалдык оюнга экинчи раунд. Ушул оюндар бүткөндөн кийин, жылдык финал бүткөндөн кийин, январь айынан баштап кышкы сериялардын расмий графиги өзүнүн ордуна кете бермекчи. Бирок күзгү серияда Премьер Лига чыга албаган командалар кышкы сезондо ойнобойт. Нуриет Абдулазиз Бишкек шаарынын тургундарына каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул окуя 2018 жылы Японияда болгон. Сөз 37 жаштагы жапондук жигит Сэдзи Маримото жөнүндө. Бул жигит Японияда кадимки бир кызмат көрсөтүүчү, тамактануучу жерде иштейт, бирок ал жердеги тапкан айлык эч нерсеге жетпегендиктен бул акыры ойлонуп 2018 жылы Твиттерге мындай жарыя берет: Арген мырза, мен өзүмдү ижарага беремин. Бирок мен эч нерсе кылбаймын деген жарыяны берет. Анан адамдар суроочу, анда сен эмне өзүң ижарага бересиң десе, мен дейт, көңүл буруңуздар, төмөнкү кызматтарды аткарышым мүмкүн дейт. Биргеликте тамактан алам, бирок акчасын сиз төлөйсүз. Инстаграм үчүн селфи кыламын. Сейилбакта көп эле кармашамын. Концертке чогуу барам, киного чогуу барам, сейилдем, чогуу жүрүп, шоппинг кылып бере аламын, чогуу жүрүп, атасын ооруканага чыгарган жигитке шерик боло аламын. Өзүн өзү өлтүрүү ниети менен жашаган киши менен маектешемин. Бетапканада оорукчанды зыярат кылып келемин, бирок баардык акчасын төлөйсүңөр. Депрессияга кабылып калгандар менен сүйлөшөмүн деген сыяктуу кызматтарды жарыялайт. Ошолордун арасында Японияга гана тиешелүү дагы бир кызматты жарыя кылат. Сиздер ошону табыңыздар. Кетти. Кайсылай десептер ким жазып калды мен десем. Ээрчитирүү байланыш жок. Өзүнө жардам берем деп, Жок, ошолорду жардам Сүйлөшөм, депрессиядан чыгарам деген. Бул алиги өзүн жалгыз сүйлөткандарга. Жок, Япония самурайлардын кандай бир эмесин, миссиясын силердин ортоңора мен аткарып берем деген нерсени айткан эмес. Жок, ал самурай жок да. Ошол сыяктуу бир. Самурай? Японияга таандырда нелер бар, Япония. Салттар кандай болот? Элдер кандай? Кыз менен уушашат. Чай конкурсу деген сыяктуу ушуну атактуу конкурстар ошолорго силердин ордуңарга катышып берем деген сыяктуу эмесин жокпу? Жок, эч нерсе кылбай отуруп конкурс бар булардачы. Балким ошондой болушу мүмкүн. Ал Кореяда эмеспи? Кореяда өлтүрөм дегендер бар го, каракирик бар. Ошолорго жардам. Аны айтып кетти. Японияда дагы нелер бар? Мисалы, жумуш убагында уктап алганга уруксат берет. Жетиштирөөдө жардам берем деген эмеси, барып жетиштирөө болгон учурда барып сүйлөшүп отуруп. Жок. Эмчеси депрессия болду. Бул жер итиңе айланып келем деген жер жокпу? Японияга. Фудзиямага чогуу барам. Сакураны көрсөтүп келем деген бирок Сакурага чогуу барам деген жер айтылбады. Японияда гана бар да Сакура. Фудзияма, Сакурада саламашат го, ийил, ошондордон салам. Анча бул эч нерсе кылбайм да оңой иштер кылат. Селфи тартып эме кылат.
Сакураның Фудзияма. Чоң барам. Акеңе ойлаш. Фудзияма чоң барам. Сен Насирдин Акунов. Бешеналы. Урматтуу алпарчы, биздин команданын жолу менен Фудзиямага сиз менен биргеликте барып келем деген бир сунушу болгон болушу мүмкүн. Фудзиямага сиз менен биргеликте чогуу барып келем. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкууда бул айтылды. Жана Японияда гана гүлдөй турган сакура гүлүн карап туруп бере аламын деген. Ошол сакура гүлдөгөн убакта мен суктанып туруп бере аламын, сүрөткө тартсаңар болот деген кызматын сунуштаган. Урматтуу бермандар. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Сурооси Нуриет Абдул Азизди биз куттайбыз. Телегөрчү тарапка бир упай алып келдим. Ушул жигит кошумчалай кетейин, 2 жылдын ичинде $280,000 нак акча тапкан. Ушул ижарага өзүн берип жүрүп. Ошто ким баштайт ушул ижараны? Ким баштайт? Илгиз баштайт урматтуу. Келбей алган мүчөлөр үчүн урду. Мен ачык айтайын. Жакшы идея болчу. 6 айдын ичинде болуп көрбөгөндө байып кетет. Ушуну ким сунуштаса дагы? Ошто. Насирдин мырза, сакура ишенимсиз болду. Мындай болду да, урматтуу алпарчы. Бизде сакура варианты болду. Эми Фудзияма өкмөтөн Японияга тиешелүү мындай бренд болгон эмес. Бирок Фудзиямадагы тоолор башка өлкөлөрдө анда вулкандар бар да, мисалы. Бар, бирок эми сакура өзгөчө мындай коозду суктанышат да япондор ошон үчүн. Баягы эгер сакураны деп койсок Фудзияма болуп калсачы деген бир ошо. Эсеп 1-1 ойнулантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Кудай буйрса кийинки жума Карича Сасиева ушул жерде командасы менен келет. Андан кийин Сорон Абылкасым уулу ойнойт. Андан кийин Сагынбек Маманов ойнойт. Сагынбек Маманов өтө чоң мүмкүнчүлүктүү команданын, клубтун кызыкчылыгы үчүн макул болду. Анткени Сагынбек Маманов 100% жылдык оюнга ойногон укугу бар эле, бирок макул деп Сагынбек Маманов кайрадан ойной турган болду. Билесиз раунд. Жанызак Садыр уулу. Жанызак Садыр. Эмне үчүн капитан сиз ойнобойсуз? Насирдин мырза. Жок, мен Жанызакка өзүмө караганда көбүрөөк ишенип турам. Жанызак мырза, сизге каршы Санкт-Петербургтан биздин көрөрман Алексей Гладышев суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу Жанызак мырза, белгилүү француз королевасы ханышасы Екатерина Медичи бул 16-кылымдарда жашаган. Анын сүрөтүн деле коелам, бирок сүрөттө эч кандай маселе жок. Суроого көңүл бурганыңыз жакшы. Ушул ханыша өзү колдонуп жүргөн кол капты билесиздер, королевалар, айымдар кадимки кол кап тагып жүрүшкөн. Жанызак мырза, Европада бүгүнкү күндө да айрымдар колдонот. Ошол кол капты курал катары да колдонгон айрым учурларда. Курал катары. Демек, курал деген сөз бул кимди бирөөнү өлтүрө турган болуп. Кантип кол капты бул ханыша курал катары колдонушу мүмкүн? Кандай ыкма менен? Кетти 20 секунда. Жанызак? Менде баштан эле бир эле вариант келди. Алгылыктуу. Ал ошол бир кандай бир чечим керек болгон болсо, же бир кандай бир кылмыш үчүн чечилүү болгон болсо, мени таштаган болушу мүмкүн. Жанагы илгери Цезарь, Рим башка эмелердегидей эле же сактай, же жабын алып калат, же болбосо жазага тартылат дегенде платочка таштайт эмелерде. Бул платочка эмесин таштаган болушу мүмкүн. Платочка ал кадимки кол капты айтып атам, кол капты кантип курал катары колдонушу кандай ыкма менен деп атам да, кол капты. Эмне кылышы мүмкүн? Кол каптын жерге ташталышы бул ошол жаза, өлүм жазасы берилгендигинин мааниси болушу мүмкүн. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Билесиздер, Европада
бүгүнкү күнгө чейин бар, айрым, бирок илгери бул кадимгиден салып болгон айымдардын колун өөп учурашкан мырзалар, өөп учурашкан графтар, королдор. Кайсы бир графты же өзүнө жакпаган адамды өлтүрткүсү келсе, бул тарыхта Караханша деген ат менен калган. Ал өзүнүн колгабына жыпа жуттуу ууну септирип, ошо эркекке жыттаткан. Колун берип, мындай, калганда колун сунган эмес, же алмаштырып алган. Ошо эркекке уу колгапты жыттаткан, жана бир канча күндөн кийин ал өлгөн, дароо өлгөн эмес. Эч ким өлтүргөнүн билбей да калышкан. Тарыхта кийин билинип калып, Караханша деген ат менен бул жалаң ушундай ыкма менен каршылаштарын өлтүргөн. Жыттайсыз, өлөсүз. Тилекке каршы, урматтуу билермандар, Блиц раунд биринчи суроодо ийгиликсиз болуп калды. Жана Жанузак мырза бул суроону таба албай калды. Тилекке каршы жана эсеп 2-1 эсебинде телегөрчү тарапка өзгөрөт. Насирдин мырза, сизде бул вариант бар беле, жок беле? Тилекке каршы бар эле, толтуручу. Өкүнүчтүү, өткөндө Сагын мырза. Өкүнбөйбүз, жакшы эле. Сагын мырза дагы Алишер мырза таба албай калганда биз билет болчук деди. Ошон үчүн айтып атам да, капитан эмнеге ойнобойт деп. Оюндарыбыз улантылат, тандоо туруу. Бүгүн биринчи оюн жана биз 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Раунд. Эгерде команда даяр жооп болсо, Насир мырза баш баракты көтөрөсүздөр. Дароо. Нурзат Мусаланова биздин күйөрман Талас облусунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Ирландияда бир нече кылымдардан бери келе жаткан бир эреже бар экен, мыйзам бар экен. Бирок ал мыйзам бойдоктор үчүн гана. Жан Болот мырза, сиз үйлөнгөнсүзбү? Жок. Жок, үйлөнгөн эмес. Сизге да тиешелүү болуп кетет, эгер Ирландияда болсоңуз. Ал мыйзам календардагы бир санга байланыштуу экен. Календардагы бир санга байланыштуу мыйзам экен. Кетти минута. Булар талап баруучу мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Жанузак кайра катасын оңдоосун эми? Жанузак. Бул так датасын эстей албай атам. Ушул кыш айларында болсо керек. Кыздар өзүнүн мындай сунуш кыла алат, жана эркекти балдар, кишилер аны отказ кыла албайт. То есть кабыл алышка мажбур. Болбосо жазага тартылат. Кайсы сан? Календардык. Санбы? Сиз суроону бербедиңиз да? Мен суроону ушинтип бердим. Календардык бир санга байланыштуу дедим. Календардык сан. Бул дата болчу да, адашпасам. Дата. 29. Сан 29. Мен дагы бир жолу сурайыммын. 29 болгондо кайсыл ай болушу мүмкүн анда? Сиз кайсы сан дедиңиз? 29. Сиз билермансыз да. Кошумча коюп коюңуз да. Эми мүмкүн февраль. Мүмкүн февраль. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Ирландияда кыздар мырзаларга менен турмуш курууга макул болосуңбу деп 29 февральда айта алышкан. Бирок бул 4 жылда бир жолу, ушундайбы Жанузак? Ушундай мүмкүнчүлүк берилет экен. Жан Болот мырза 4 жылда бир жолу деп күтпөңүз. Ага чейин аракет кылыңыз. Эсеп 2-2. Команда 1 минута өзүнүн минутасын упайын сактап тура алат. Азырынча 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Бешинчи раунд. Ким кандай упай менен жылдык финалга барат? Баарыбыз үчүн кызыктуу. Төрөкул Мусаев Ноокаттан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Белгилүү футболчу Роберт Левандовский, Гаррет Бейл, Фрэнк Лэмпард, Павел Недуэт, Луиш Фигу. Булар дүйнөгө эң таанымал футболчулар баймат. Бирок булар бир нерсе жагынан окшош бири-бири менен. Ал солого эмес, туулган күндөрү бир дата эмес, тең дагы эмес. Булар кайсы бир маселеде окшоштук жагы бар.
Кайсы да кеттим. Барселонада 10 номер окшош болчу. Барселонада ойногон. Защитник же емес, нападающий емес. Номер 10 Защитник емес булар. Ордога чабуулчу же. Карате мен качкан эмеспи? Карате менен качкан эмеспи? Жок, бирок Абдулла боюнча бардыгы чабуулчу да. Чабуулчу Ибрагимге өткөн у. Жок, ул жерде. Мен футболчулар атын деле. Жок, мурун же боксер болушу беле футболдон бери кеткен эмеспи? Футбол ким эмес? Жок, Фрэнк Лэмпард бөлөкчү эмес. Бөлөк соштон жакка өткөн эмеспи? Жок, азыр туугандар андай эмес де. Кандай болушу Бул турган местасы эле койго, болмойбу. Турган местасы, мисалы, коргоочу же. Жок, Бизде оң жакка аралаш да. Мисалы Лэмпард полузащитник, белки нападающий, номинал нападающий ал. Булар бар жолу Англиядан Испанияга өткөндөрбү? Болушу мүмкүн. Англия чемпионатынан Испания чемпионатына өткөндөр. Бирок Насирдин мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Баймат Калмаматов жооп берет. Баймат Калмаматов. Урмат алып барчу, бул жерде бөлөк спорттун түрүнөн футболго өткөн болушу мүмкүн. Бардыгы тең, жогорудагылар, Бардыгы тең. бөлөк спорт түрүнөн футболго өтүшү мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сураганга акым бар. Вариант катары кимде кандай ой бар? Буларда окшоштук жагы эмнеде болушу мүмкүн? Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча булардын бардыгы чабуулчу болгон жана ошондой эле булар баягы жылдын эң мыкты футболчусу алтын топ сыйлыгын албаган болсо керек. Түшүнүктүү. Булардын бардыгы азыркы учурда болуп жаткан дүйнөлүк чемпионатта гол киргизе элек. Гол киргизе элек. Азыркы учурда эмес, негизи буга чейинки чемпионаттарда, эгерде оюңузду түшүнгөн болсом. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу боюнча бул белгилүү бир спортто каракурдун ээси. Мен туура жоопту айтамын. Учурда Катарда дүйнө чемпионаты болуп жатат. Ал эми бул футболчулар эң белгилүү футболчу болсо дагы, буга чейинки футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттарда бир да гол киргизе албаган дарбазаларга. Ушунусу менен булар тарыхта калып атат. Урматтуу билермандар. 3-2 эсеп, 3-2. Oyun улантылат. 6-cı раунд. Назима Дубашева Бишкек шаарынан сіздерге каршы суроо берет. Назима Дубашева сіздерге төмөнкүдөй суроону берет. 23.000 чарчы метр аянттын 4 тарабына тарых, бийлик, дин жана соода сатык камтылган. Бул эмне болгон аянт? Урматтуу билермандар, кайсыл аянт жөнүндө сөз кетип жатат? 23.000 чарчы метр. Кетти минута. Бул деген Каба эмеспи? Жок, бул неме? Ватикан эмес. Колизей эмеспи? Колизейдин айланасына. Ал жерде ислам дининде болгон угунда. Дин, бийлик, Бирок соода сатык кандай болуп калат? Нотр-Дам деп София собору бар го баягыда. Жок, Колизей бийлик. 23 метр квадрат, 23.000 метр квадрат болот да. 232 гектар 30 соток жер да булчу. 2 гектар 30 соток. Колизейби? Колизей жобу. Кабанычы андан чоң. Андан чоң. Кабанычы андан чоң. Колизей болушу мүмкүн, например. Колизей дагычы. Болжолуп турду. Колизей, Каба эмес, Иерусалим. Тарыхта да Колизейге туура келет. Бийлик. Баягылар императорлар бар эмеспи? Дин. 23 католик жүйөк жолу, бул жүйөк жолу. Жок, метр квадрат, чарчы метр квадрат жерде ошодо. Ордодон суралып калды, мүмкүнчүлүк бар да. Белки тарыхтын Тарых, Колизей, дагычы 23 метр квадрат. 2 гектар 38. Насирдин мырза, урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам аласыздар. Ордодон жардам алып көрөлү. Ордонун мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланайлы дейт команда. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секундда кетти.
стадион эмеспи тиги? Динге кандай? Грециядагы баягы эски Тажмахалдын имараты бар, Грецияда стадион. Стадион онда биринчи Эңилиш, Грецияда. Эмнеге кайсылашат? Ахмет Месин майданы бар го. Грецияда ошол бир философтун бир мавзолей сыяктуу болуп атат, ошол 4 балл тизгенде. Грецияны жакшы көрөт. Өзүң чечинген нерсеңге. Насир мырза, ордо жардам токтотобуз. Кайсыл аянт бул? 23.000 чарчы метр. 2 гектар 30 соток. Тарых бар экен, бийлик бар экен, дин дагы бар экен ал жерде, мындай. Урматтуу алып баруучу, Сода сатык. Арген Шерматов жооп берет. Арген Шерматов. Биз ойлодук бул жерде Ватикан деп ойлодук. Ватикан. Ооба. Көп вариант чыкты, бирок Ватикан токтойбуз. Рим папасы жайгашкан жер. Жооп кабыл алынат. Көп варианттын ичинде Колизей айтылды, Мекке айтылды, бирок ал аянты чоң делди. Дагы кайсылар айтылды? Пирамидалар айтылды. Тажмахал, Иерусалим шаары Тажмахал, айтылды. пирамида. Мен туура жоопту айтамын. Бул аянтка клубтун мүчөлөрү барып келген болушу мүмкүн. Жанагы Москвадагы Кызыл аянт жөнүндө сөз кетип жатат, урматтуу билермандар. Кремль ал жерде тарых дагы бар, бийлик дагы бар учурдагы. Диний элементтер бар, жанагы эменин эстелиги крест, жана супермаркеттер, соода сатуу точкалары бардыгы ушул Кызыл аянтта жайгашкан. 4-2 эсеп, урматтуу команда 4-2. Назима Дубашева Бишкек шаарынан телевизорго дагы бир упай алып келди. Чамдаңыздар. Насир мырза. Мен таң калганым, Кремльге ким барган? Команданын ичинен Насирдин өзү. Эч ким барган экен. 7-чи раунд. Раунд. Жебеге карап ала турган болсок, кайсы суроого келди оюн? Канат Абдукеримов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Сиздердин назарыңыздарда көпчүлүк көп белгилүү болгон Essex товардык брендине тиешелүү спорттук бут кийим. Бул спорттук бут кийим гана эмес, бардык кийимдерди чыгарат. Essex деп коебуз. Мына ушул жөнүндө суроо. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Сиздер көрүп турган бул спорттук бут кийим белгилүү жапондук Essex бренди. Эң кызыгы, бул фирма алгач Onitsuka Tiger деген ат менен чыккан. Жазып алыңыздар. Onitsuka Tiger. Эми сиздерге суроо. Сиздер көрүп турган бул бут кийимдеги сызыкчалар эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Жолборстун жан терисиндеги сары кара. Сары кара ошонубу? Ошондой болушу мүмкүн эми. Вариант. Сызыкчалар Тайгер жолборс болот. Деген айтпады. Фудзияма эмес, Фудзияма, Япония. Тайгер жолборс болот, Унитска гана не болуп калсын. Ошо япондордун эмеси жолборс деген жазуу эмес, Унитска Тайгер деген жазуу коюшкан ошондо. Жазууну издеп көрөйлүбү? Жазуу турат да, уу турат. Унитска Тайгер. Унитсико. Буя Японияга тиешелүү принцесса жокпу? Фудзияма. Жолборстой тез чырккан жолборстой болду деген ошол мааниде гана болгон го дейм. Жолборс Жок. да, вариант айтпайсыңарбы? Ушул мындайга карап турган. Бекине W-га окшоп барат мына узактанчы. Шуну чийип көрөйлүбү? Уманем көрүш керек но ойнойт. Мынагана да W-га окшоп атат. Унитска Тайгер. Жолборс. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу кайрадан Жанузак Садир уулу. Жанузак Садир уулу. Биз эме ойлодук, бул түсү да сары болуп турат, сызыгы кара түстө. Бул ошол жогоруда айтып өтүлдү, Унитска Тайгер. Onitsuka Tiger. Унитска Тайгер, бул Тайгер бул англисче жолборс. Бул да ошол жолборс сыяктуу кылып, кара сарынын үстүндө кара дактарды кылган сыяктуу болушу мүмкүн, жолборско окшот.
жолборс терисин окшоштуруп дейсизби? Окшоштуруп, ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул спорттук бут кийимдеги сызыктар брендтин негиздөөчүсүнүн фамилиясы Тайгер экендигин билдирип турат. Жооп туура. Анткени бут кийимдеги сызыктар, урматтуу команда, жолборстун терисинин образын берип турат. Мен бул жерде силерге мисал катары жолборстун сүрөтүн да көрсөтүп коеюн. Жолборстун сүрөтү мына карап көрсөңүздөр ушул. Жок, дагы да болсо телекөрүүчүлөр алды да. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Каличайым, Кудайым бурса кийинки оюнда сиздер психологиялык жактан даярэлесиздер да, туурабы? Даярелебиз. Биз бүгүн ойномокпуз негизи. Өзүңүз сизден уруксат сурап ойнобой калдык. Себеби шаардык олимпиада болуп, 2-3 мугалимибиз ошол жака кетип. Бирок биз даярелебиз. Азыр оюндун бүтүшүнө карап канча очко болгонун биз билебиз жана сиздер ошондон ашып түшүшүңөр керек болот. Бүгүнкү биздин ошо ойнобой калганыбыз бизге дагы бир жүк артты. Биз эми булардан көбүрөөк очко алышыбыз керек болуп, оюнубузга 2 эсе жүк артылып атат. Бул команданын жеңилүүсү, бирок мен айтып коеюн, бул тандоо турунда командалардын жеңилүүсү Премьер лигада статуска таасирин тийгизбейт. Премьер лигада кала берет командалар. Тынчтык Кубатбеков, Цюаньчжоу, Кытай провинциясынан силерге салам жолдойт. Салам менен бирге суроосун дагы жолдойт. Жылмайып түшкөн сүрөтү, бирок команданы кыжалатчылыкка алып келет. Мунун жылмайганы бизди мындай сарсанага салат да. Я. Бул телекөрүүчүнүн жылмайганын айтам. Тынчтык Кубатбеков бул сапар иероликттерден узакташып, мына бул фото сүрөт сиздерге жөнөткөн. Мен суроосун окуйн. Урматтуу команда, билермандар. Бираз мындай бир кайсы бир жерде тартып алынган сүрөттүн жарымы дейт Насирдин мырза. Жарымы бекитип коюптур. Бул жарым экен. Демек, оң жакта жарымы дагы бар. Сүрөттөн сиздер тыюу салынган белгилерди көрүп турасыздар. Эмнелердир кылууга тыюу салынган белгилер? Адамдар көбүнесе мындай белгилерге көңүл бура бербейт. Чындыгында турса дагы. Ошондуктан дагы мен билермандардын сергектигин, дыккаттуулугун текшерип көрүүнү чечтим дейт. Эми сиздер таап бериңиздер. Бул кайсыл жерден тартып алынган сүрөт? Лифте кнопканы басып бербей, кайра басып бербей, басып бербей. Метродо, мындай белгилер коюлбайт да, бирок. Метродо бар. Неме? Принудительный торможение деген бар, мында токтотосуң да, неменечи? Ошону ойноп баспа дегенби? Кнопкасы бар да. Лифти менен сакташса бул метро эле го дейм. Метро болушу мүмкүн. Неге окшоп атат бул метро эмес, лифтке более окшоп атат го. Жок, лифтте сөнбө деген бирок бериги мен такыр. Метрого сөнбө деген бар. Пайдасы жок да. Жок, лифтте. Жок, лифтте деле секирсең, ичинде секирбейсиң да, лифттин ичинде. Секириңге болбойт. Лифтте мындай белгилер коюлуп, мындай көргөн эмесмин да мен. Да, 3 белгиси бар. Эшикке жөлөнбө деген более метрода көп көргөм да. Ясно. Мисал Турцияда эле ясно. Атын берсе дагы түшкөт дейт да. Капылары ясамай. Экинчи бөлүгү кандай болгон? Метро лифтте көндүрү. Бул дагы кандай экен? Насирдин мырза, Урматтуу алып баруучу, бул өткөнкү оюндагыдай эле дүрбү пульт деген тандоодон дагы мындай кыйын тандоо болду. Себеби дегенде бул белгилер метродо деле кездешет, лифтте деле кездешет да. Анан экөөнүн бирөөсүн тандаш керек болот. Бул өзүм жооп берип көрөм. Бул демек урматтуу алып баруучу, бул мына ортодо турбайбы экинчи белги. Эшиктерге жөлөнбөңүздөр деген. Бул лифтте дагы бар, бирок метродо мындай үн түрүндө деле айтат да, эшиктерге жөлөнбөңүздөр деген. Үсүңкү тыюу салынган белги эмнени билдирет? Ал эми мына чекирип эме кылбаңыздар деген. Ортодокс эшикке жөлөнбө, түйүнкүсү эмне? Түйүнкүсү баягы коңгуроону мындай баса бербеңиздер деген мындай.
бір неме бар да метродочу мындай өтө мындай дароо токтой турган кнопка, токтото турган кнопка бар. Ошону баса бербегиле деген белги болсун. Сиздин жообуңуз? Менин жообум бирок лифт болсун, урматтуу алып баруучу. Метро деп келатып лифтке өтүп кетиңиз. Жооп кабыл алынат. Ого келем. Жооп кабыл алынат. Эми башка вариант кабыл алынбайт эми. Метро деп келатып лифт. Мен туура жоопту айтам. Бул тыюу салынуучу белгилер, урматтуу команда, метродо эмес, лифтте бар. Лифтте бар. Лифтте мына ушундай белгилер коюлган. Толук сүрөтүн силерге көрсөтүп коеюн. Бул ошол тынчтык мырза кетип барат да, билем ордон ойлогон да, мына көрсөтөрбү, кол менен тартканга болбойт, оң жагы көп адам түшпөш керек, көрдүңүздөрбү? Жана эшикти тоспош керек, лифттин эшигин кармабала деп атат. Ортосуна туруп алыпчы. 4-4 эсеп теңдешүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кышкы жылдын финалдык оюнуна тандоо туру болуп жатат. Азырынча эсеп 4-4. Биз 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Актив дизайн суроосу калды. Жана Үмүт Акназарованын суроосу калды. Дагы актив дизайндын суроосуна келдик. Биздин өнөктөшүбүз. Монторго көңүл буруңуздар. Эмнени көрүп турасыз бешиналы? Кандай көрүнүш көрүп турасыз? Кандайдыр бир конференцияда бир отурган инсандар ошол эле учурда алдындагы стул мындай скамейкадан, стульчиктен, ошолдон өзүнүн элесин кайрадан көрүп атат. Сиздер көрүп турган бул сүрөт Барселонадагы Театре Ну деген бир театрдан алынган. 2014-жылы театр администрациясы ушундай бир жаңы системаны ишке киргизген театрда. Сиздер көрүп тургандай, театрга келген адамдардын ар биринин алдындагы отургучта планшет орнотулган. Жана бул планшетти орнотуу менен театр кандайдыр бир нерсени текшерип көрүүнү чечкен. Эми сиздерге суроо. Бул театр кандай ишмердүүлүктү жүргүзгөн театр? Кетти минута. Адамдардын маанайын көтөрүү үчүн Бул жер тазалыкты караган эмес бул жерде. Кантип отургандачы? Канча адамдай түгөйү менен кирген болушу мүмкүн. Ким менен кирет? Канча жаштагылар Кандай ишмердүүлүктү фонд болушу мүмкүн. Канча жаштагы адамдар кирет? Же жалаң спектакль. Кайсы учур кызык деген. Жалаң опера койгон бир театр болсун мүмкүн. Адамдар кайсы жолсун телефончуте неме Мындай кылса керек. Алар ошо планшеттен көрөбү или живой көрөбү? Актер өзү турат. Планшеттен өзүн көрүп атат адамдар ал жерде. Ошол жерден. Ошону планшеттен көрөбү же? Жок. Эч эмес жок. Мындай эмес, бул аркан тартып атат. Балким ошол көрүнүп турган эме. Баягы болушу мүмкүн. Ошого адамдар реакциясы кандай болот? Ошонун бардын балким бул театр мындай юмор менен алектениши мүмкүн. Мисалы, күлкү театр болушу мүмкүн. Адамдар кайсыл эмеге күлүшү мүмкүн. Театрдын трагедиялык спектакль болгон. Адам балким күлөсө ошол өзүн жаш канча адам кызыктырып арбадан сүргө тартып отурбайбы ал жерде? Сүргө тартып турбайбы? Видеого тартып турат. Видео тартып турат. Ошондон жок о жерде. күлкү эмеспи, трагедия күлкү экөөнү бир өз болуп калат да дагычы. Кайсы эмоция? Насирдин мырза, талкууну токтотобуз. Бул кандай театр? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Эмне үчүн планшеттерди койгон? Эмнеге эксперимент кылып атат булар? Урматтуу алып баруучу, бир оюма келген идеяны айтам, башка айла жок, өзүм жооп берем. Балким бул идеяны испандар көрүп калып, балким ушуну кайра колдонушу деле мүмкүн. Жакшы идея да, себеби. Мында болушу мүмкүн. Барыбыз көрүп тургандай, алдында мындай ар бир көрүүчүнүн астында бирден планшет турат. Ал планшетте ар биринин эме өзүн көрүп турат, жүзү көрүнүп турат. Бул планшеттер ар бири мындай жазып алынат дагы. Алар ушул мындай эпизоддун кайсы бирине адамдар көбүрөөк күлөт, болсо реакция билдирет.
эгер кандай ишмердүүлүк менен алектенет, кандай театр десеңиз, балким бир күлкү театр, юмор менен алектенген. Мисалы, кайсы тамашага эл көбүрөөк күлөт. Ошону ар бирин мындай жаздырып алышы мүмкүн деген ой. Жооп кабыл алынат. Эмнеге трагедиялуу драма театр деп эсептебедиңиз? Сизде эки вариант бар болчу да? Мындай. Насирдин. Эми тандоо кыйын болуп калды. Бейшем мырзанын версиясы деле жакты, бирок негизи сиз кайсыл жанрга көбүрөөк кызыгасыз? Комедия же трагедия? Мен өзүм кызыккан жанрды жооп берип койдум. Комедия, Комедия. Айгерим, сиз комедия же трагедия? Башка вариант айтайын деген оюм жок, бирок Насирдин аганын айтуусуна байланыштуу трагедия деп айта албайм. Бирок эми көпчүлүк учурда адамдар трагедия көргөнү барбаса керек. Көбүнчөсү ошо юмор. Себеби азыр жашоонун баары эле жанагындай болуп кетти го. Андай көйгөйлөр, ошентип ойлойм. Ошондуктан юмор көргөнү барса керек. Зухра Көчөрбаева, сизде кандай вариант бар? Театрга качан акыркы жолу баргансыз? Кубат би спектакль коюлду, бардыңызбы? Жок. Иштер көп болуп, тилекке каршы акыркы маалда андай жерлерге бара албай атамын. Билет заказ кылып да бара албай калдык. Анан бирок бул адамдарды өзүн тутуп отурушуна караганда көбүрөөк трагедия дейм да, ойлонуп, серьезный отурушат да. Ошондуктан. Туура жоопду айтайын. Белгилүү Барселона театрда 2014-жылы жүргүзгөн экспериментине ылайык ошол жылы бул планшеттерди коюу менен адамдардын күлкүгө болгон эмоциясын текшергиси келген. Комедиялык театрда адамдар канчалык көп күлөт, адамдарды күлдүрө алабы же жокпу бул артисттер деп туруп, интернетке туташкан планшеттерди коюшуп, ар биринин эмоциясын администрация текшерип турган. 5-4 билермандар алдыга чыгып атат. Оюн улантылат. 10-раунд. 10-раунд. Маселе кандай болушу мүмкүн? 6-4 болобу, 5-5 болобу? Кандай болот? Мындан кийинки оюндар, раунддар кандай болот эми? Александр Герасименконун суроосун ойнотобуз. 2010 жылы Хельсинкиде өткөн КВН таймашында финляндиялык команданын мүчөсү болгон бир кыз сахнага чыгып, аткарылуучу номердин атын туура эмес атап алат. Мисалы үчүн номерлер болот да, КВНде чыгып, баланча номер, түкүнчө номер, азыр мындай рубрика депчи, ошону одону туура эмес атап алат дагы, аябай кыжалат болуп, сыгылып, ошол жерден сахнанын артына өтүп, андан ары көчөгө чыгып, андан ары таксиге отуруп, үйүнө кетип калат. Насирдин мырза. Финляндиялык команданын мүчөсү. Бирок анын ушул аракетин мына ушул маселеде эң жакшы чечим болду деп баалашкан. Ушул кыздын ушул аракетин кайсы бир маселеде эң жакшы чечим болду деп баалашкан. Кайсыл иште? Кетти минута. Тез жардам же бирөөгө жардам бериш керек эмеспи үйүндөчү? Пробканы алдын алган эмеспи, пробканы. Эмне себептен ушул оюн болот деп номерди айтып атканда. Ошол жерде ал ошол жерде сыгылып, если командага кийинки оюндарда да тоскоолдук кылбош үчүн ал жерде калган болушу мүмкүн. Кетип калган деп айтып атат. Машинеге отуруп атат, таксиге отуруп үйүнө кеткендерин айтып атат ал жерде. Жок, ошол эме болуп койбу? Кайсы жакшы кеткенде кетип калганмынбы же номер адашып алганымбы? Может адашып алган. Номерде адашып, ошол адашкан үйүнө кеткени бул. Алган сөздөрүн ошо үйүндө бирөөгө жардам берип же бирнерсе болгон ал же домунда ошо унун бир немеси болуп кетпедиби? Мындай деп мен жана эмес. Жок, ошо барганда адашып, мисалы эмне бир Токиону Киотодо болгондор алмаштырып. Ошол сыяктуу бир адашкан керек да. Жок, азыр кетип атат да, үйүнө кетип атат. Пробканы айтып атат, үйүнө кеткен бир адам. Жок. Үйүнө кеткен айтып атат. Эме болот да, баягы пробканы алмаса болот. Мен жана. Ал жерде бул сахнада көрүнүш кайсы иши туура чечим деп атат. Может, ошо адашып алганы туура чечим. Кетип калган. Ошо кетип калып үйүнө барганы коктоп мани деп атат. Үйүп кетиштен сактаган эмес ошо. Ошо үйүнө барып больница бир
үйүндө бир коопсуздук. Насирдин мырза. Может, ошол жерде бир эме катастрофа болгондор, алып чыгып кетип тирик калгандыр. Баймат Калмаматов. Баймат Калмаматов. Бул үйүнө барганда ошо бир үйүндө бирөө жардам керек болуп калабы же күйүүдөн бир нерсени сактаган болушу мүмкүн. Үйүнө тезге үйүнө барганы. Бир көйгөйдү алдын алган да, ошо үйүнө эртерээк барганы. Үйүнө эртерээк барып бир көйгөйдү алдын алган. Жооп кабыл алынат. Туура жоопду айтам. Командада бир учкай талкуу арасында бул айтылып өттү. Учкай айтылып өттү. Кыз качып кетти, мына чыгып кетти, Насирдин мырза уялып чыгып кетти. Маселе бул кыздын командада ойноо тагдыры караш керек да. Кийин ойнойбу, улантабы же жокпу? Каталыкка жол койду. Команданын капитаны аны кет деп айтыш керек. Бирок ал ошол боюнча келбей койгон дагы анын ордун алмаштырышкан жана командадан чыгып кеткенге эң жакшы чечим болду бул деген. Көрдүңөрбү? Эң жакшы чечим болду бул командадан чыгып кеткен. Өзү чечим чыгарып кетти. Биз проблема кылган жокпуз муну деген. 5-5 эсеп азырынча 5-5. Теңдешүү. Чечүүчү 11-раунд Жахангир Кайнаров, Өзбекстан. Урматтуу билермандар, чечүүчү раунд ушул учурдан байланып Жахангир Кайнаровго ыраазычылык билдиремин. Теле көрүүчүнүн өтүнүчү боюнча мен айта кетейин. Жахангир Кайнаровдун атасы Амангелди Кайнаров билерман ордон аябай чоң көрман экен. Жана ушул ноябрдын 18-inde 56 жашка толуптур. Биз ушул Амангелди Кайнаровду, Өзбекстан көрманды 56 жашка толушу менен куттайбыз жана узун өмүр каалайбыз. Эми сиздерге суроо. Урматтуу билермандар. Австралияда трамвайларда, коомдук автобустарда мына ушундай жасалыштагы темирлерди көрүүгө болот. Бул атайын жасалган. Бул темирлер кандайдыр бир нерсеге ыңгайлуу болсун үчүн ушинтип орнотулган трамвайларда. Эмнеге ыңгайлуу болуш үчүн? Кетти минута. Коляскаларды киргизип койбойбу ошол жерге? Жок, бирок бул адамдар отурат, коет. Жок, бул ошо баягы инвалид адамдар боюнча. Таяктар эмеспи, таяктар. Менен келсе отуруп таягын ошол жерге илип койгонго или зонтик болсо зонтигин илип койгонго. Зонтик. Австралияда кандай жамгыр кандай? Анда оны жиптин кереги бар эле. Анча эмес да бирок мени карап. Бул жер жиптин кереги. Ичинде жип эмне керек? Жип эмне керек? Кандай эмне кереги бар? Жип ошо киргизип жип менен байлап койбойбу? Коляска Колясканы жинап коюп киргизип коет дейсизби? Жок, ошо. Андай болсо, жок, жинап. Жок, жинап. Адам отурган коляска. Бирок неме карасаң бул баягы но креслодон бийик турат, ошондон бийик турат, ошондон деңгээлде турат. Жок, ошондо алга удобный болуш үчүн менимче таяк эле. Таяк? Анда жип менен келсе. Примерно ушул жерде экен. Анда болсо балдак менен келсе жиптин кереги жок болуп калат анда. Жок, ичине киргизип койсо берек. Жип таяктан чыгып башка. Австралияда эмне болушу мүмкүн? Австралия. Бирок трамвайга немен чыгышын ал жерге зонтикпи? Эчкине нерсе байлап койгон мисалы зонтик итти байлап койбойбу? Итти байлап койбойбу? Ит. Австралияда чыгарбаса керек жаныбарларды мына жерге. Эмнеге коомдук унама Насирдин мырза. Отуруңуз. Арген Шерматов жооп берсинчи. Арген Шерматов. Мисалы мына жипти бошотуп бер жагынчы үй жаныбары же башкалары чыгарып алышы мүмкүн, бирок биз ойлоп атабыз, мына уруксат берилбесе керек депчи Австралияда. Эмнеге уруксат берилбейт? Билбейм, эми коомдук чайды булгайт депчи, түшүнүктүү. Демек, жаныбарлар да. Эмне үчүн орнотулган булар анда? Жаш балдар үчүн орнотулган болушу мүмкүн. Себеп? Мисалы кармап кеткен ошону. Ошону кармап кеткенге. Мындан башка кармагычлар болсо дагы. Жооп кабыл алынат. Эми туура жооп. Мен анда ушул сүрөттүн толугураак, чоңураак вариантын көрсөтөйүн. Анткени эскертмеси бар да. Мына нерсе үчүн дегенчи. Австралияда урматтуу билермандар, билесиздер, эмнеге көп кызыгышат? Океан жээги, деңиз жээги,
Серфинг спорт түрү Австралияда өтө көп өнүккөн. Ошону силерге атайын орнотуп коюшат, урматтуу билермандар. Анткени травмага чыкканда тоскоолдук жараталы өтө узун болот. 6-5 эсебинде урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу клуб Насир Нахуновдун командасы бир упай менен жеңилүүгө учурады. Командага эң жакшы баа беребиз. Себеби мындай аракети, тырышчактыгы эки бөлүктөн карасак болот. Биринчи бөлүгүндө чындыгында жанызак инибиз аябай жакшы өзүнүн логикалык деңгээлин көрсөтө алды. Ал эми экинчи бөлүктө оор суроолорду мына команда капитаны Насирдин инибиз өзүнүн чындыгы мына интуициясы менен тапкан аракет кылды. Эмне үчүн дегенде буга чейин бул жигиттин тажрыйбасы бар, аракети бар. Калган жигиттер дагы аракет кылды. Албетте бул командалык оюн. Бир эле оюнчуну мындай мыкты дедистен алышпыз. Ушу эки оюнчуга да бир аз баа беребиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде негизи 3 суроону дароо таап, жанузак өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Бирок мен капитан катары ошончо 5 адамдын ичинен бир версияны суруп чыгыш өтө кыйын да. Анан кийин таптакыр версия чыкпай калган кезде өзү команданы туура таап, жолун туура таап, алдыга сүрөп кеткендиги үчүн мен капитанды мыкты деп табам. Туура. Чындыгында активдүүлүгүн көрсөттү жана ошол актив дизайн акча сыйлыгын Насирдинге карабыз. Куттуктайбыз. Насирдин мырза, капитан катары сиздин пикириңиз жана командага кайсы суроо бүгүн өзгөчө болду? Оюн ушундай көрсөттү. Биз болгон аракетибизди кылдык. Балдар баарына рахмат. Ийгиликтер каалайм. Балким кийинкиде мындан да жакшы оюн көрсөтөбүз деген ниеттебиз. Ал эми кайсы суроо? Өзүн жарнамалаган. Япониялык өзүн ижарага берген бала, $280,000 тапкан 2 жылда. Мен дагы кайталаймын. Билермандардын кимдир бирөө ушул аракетти көрсө, 6 айда байып кетет. Нурет Абдулазов, Бишкек шаарынын тургуну, биз ушул телекөрүүчү куттуктайбыз. Мыкты суроонун ээси болду. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюндун акырын шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Бар болдун шириндиктери студияга. Куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан билерман ордодо көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.